Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарынын мэриясына жалпы 120 дана атайын техникаларды тапшырды. Бул техникалар президент Садыр Жапаров мамлекеттик турукташтыруу фондунан бөлүп берген 500 миллион сомго сатып алынган. Ош жергесинде, айрыкча Ош шаарында ушул шаарыбыздын акыбалы кандай болуп калды эле, шаарыбыз ушундай эскирип, каралбай, түнөрүп, ушунчалык бир бозоруп калган шаар болуп калды эле. Бирок ушуну эске алып, урматтуу президентибиз мындан ары Ош шаарына чоң жардам кылайлы, Ош шаарын көтөрөйлү, колдойлу деген максатта биринчиден ушу шаарга мэр кылып Жеңишбек Шермаматовичти дайындады. Экинчиден ошол дайындаган күндө эле айткан болчу. Ош шаарына, шаардык ушул чарбасына иштете турган техникаларды толук бойдон алып бересиң деп мага тапшырма берген. Ошонун негизинде биз Жеңишбек Шермаматович дайындалган күндүн эртеси эле ушул жумушту баштадык эле. Мына бүгүн баары келип турат. 500 миллион сом акча президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнүп берилген. Ошонун негизинде ушул техникалар келди. Эми мындан ары ушул техникалардын бардыгы Ош шаарынын ичиндеги бардык чарбачылык жумуштардын баарын аткарууга мүмкүнчүлүгү бар. Мына Ош шаарына мына 2 килограмм күрүч тапшырылып атат. 2 килограмм. Мына ушул жаштар иштетип алгыла эми. Мына кимге беребиз? Сизгеби? Анда автовышка, кран, оор жүк ташуучу унаалар, жолго асфальт төшөөчү, көчөлөрдү жууп тазалоочу 21 түрдүү техника бар. Камчыбек Ташиев техникаларды көрүп чыгып, максаттуу пайдалануу керектигин айтты. Аны менен катар атайын кызматка техникалардын сапатын, баасын текшерип чыгууну тапшырды. Силерде бар белем мурда? Жок болчу. Бар жок болчу. Жаңы бар, астолы келди. Кымбат калды, бардыгы прямо заводтор келди. Бул чоңу 120 000 доллар турат. Кичинекейи канча турат? Канчадан мен 60 000 доллар. Так, 60 000 доллар көкөйүнбү? Барбы бер? Бар. Чоңу бар иште. Бар иште. Барды булар. Силерде кошуп бардыңарбы? Карадыңарбы? Тек алынган техникаларды эффективдүүлүгүн карагыла. Бул баасын карагыла, сапатын карагыла, чтобы кийин сөз болбой турган болсун. Бул ошо бар текшерип чыгат. 25-жылы чыгарылган машина экен. Электрический экен. Так, 6 саат иштейт экен. Мына бардыгы жазылды. Бирок иштей алат. Болобу? Буга чейин Ош шаарында жок техникалар биринчи жолу келип атат. Буюрса, бул техниканын жардамы менен биз буюрса шаарыбызды мурдагыдан да көрктүү, таза кылып, кооз шаар кылабыз деп ишенебиз. Андан сырткары бул техниканы бош убактысында токтотпой, муниципалдык кызматтарды көрсөтүп, шаардын бюджетин толуктайбыз деп буюрса Жеңишбек Шермаматовичтин тапшырмасына ылайык ошондой аракеттерди көрүп иш жүргүзүү үстүндөбүз. Андан сырткары Ош шаарында жаңы муниципалдык такси кызматы үчүн алынган 15 электромобиль тапшырылды. Жакынкы күндөрү такси кызматы ишке киргизилип, шаар ичинде жеткиликтүү тариф менен тейлөө башталары белгиленди. Азырынча 53 лира алып келдик. Муниципалдык такси эң сонун. Ош шаар. Видео камера коюп, GPS коюп бар. Анан бул деген жакшы болсо санын 1000ге жеткизиш керек. Бул муниципалдык такси азыркы учурда 50 буга чейин Жеңишбек Шермаматович белгилеп өткөндөй, коллегияда айтпадыбы, 50 дана муниципалдык электромобилдер келет муниципалдык таксиге. Азыркы учурда 15 данасы келди. Бул ал турукташтыруу фонддон тышкаркы каражатка келди. Буюрса биринчи партиясы келип атат, анан экинчи партиясы дагы жакынкы убакта келет. Камчыбек Ташиев Ош шаарында мындан ары жаңы техникаларды пайдаланып, муниципалдык ишканалардагы союздан калган эски жараксыз техникаларды жок кылууну табыштады. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.